сыйкырдын түрлөрү жөнүндө сөз кылабыз. Кандай ошол имандан ажыраганынан кабарсыз көптөгөн адамдар жүрөт. Биз бүгүн сыйкыр эмне, сыйкыр кандай таасири бар, сыйкыр менен алектенген киши анын акыбети кандай, анын иманы кандай, ал динден чыгабы же чыкпайбы деген ушундай орчундуу маселелерди талкуулайбыз. Сыйкырчыны жалпылай эле капыр деп айтуу бул ката. Кантип дарылайбыз десек, дагы бир эки жолдорун айта кетейин. Ошол тафрик, суутма, ажыраштыруу сыйкырыны дагы дарылоо жолу бар, урматтуу бир туугандар. Мен мусулманмын деп айтат, бирок кылган ишинде, аткарган ишинде ыплас, туура эмес иштер кезигет. Мындай адамдарга Алла Тааладан биз болгону иман, инсаф, тоопук тилейбиз. Кантсе дагы мындай иш менен алектенген киши албетте сөзсүз жер үстүндө фасык, бузуку болот деп биздин имамыбыз Абу Мансур ал-Матуриди баса белгилеп айткан. А'удhu billahi minashshaytonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin. Sallallahu ta'ala ala khayri khalqihi Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ij'al hadha al-majlis khalisan li wajhikal karim ya Rabb. Assalamu alaikum, урматтуу Сокол медиа каналынын көрүүчүлөрү, барыңыздарга Аллахтын тынччылыгы, аманчылыгы, саламатчылыгы болгон болсун. Сиздер менен бүгүн эң актуалдуу элибизде көп жайылып кеткен өтө бир бале, бир көйгөй, бул сыйкырдын түрлөрү жөнүндө сөз кылабыз. Биз бүгүн сыйкыр эмне, сыйкыр кандай таасири бар, сыйкыр менен алектенген киши анын акыбети кандай, анын иманы кандай, ал динден чыгабы же чыкпайбы деген ушундай орчундуу маселелерди талкуулайбыз. Биз менен жогу болуңуздар. Сыйкыр жөнүндө имам Ал-Азхари мындай дейт. Сыйкыр ушундай бир амал, ас-сихру амалун фихи юқаррабу иля шайтани ва бимаунат минху. Сыйкыр ушундай нерсе, ушундай бир амал, ал шайтанга жакындатып, андан жардам суралат деген аныктама берген. Ал эми имам Ал-Матуриди өзүнүн аныктамасында ушундай дейт: сыйкыр арамбы же арам эмеспи деген мааниде. Факат кала аш-шейху Абу Мансур ал-Матуридию: القول بأن السحر كفر على الإطلاق خطأ بل يجب البحث عنه فإن كان رد ما لازمه في شرط الإيمان فهو كفر وإلا فلا. Абу Мансур ал-Матуриди айткан, сыйкырчыны жалпылай эле капыр деп айтуу бул ката. Анткени бул теманын үстүндө абдан кылдаттык менен изилдөө зарыл деп айткан. Эгерде эгерде имандын шартында инкар кылынган болсо, инкар дегени рот кылынган болсо, рот дегени бул кайтарылса, иман шартында иман эмне? Ал-иман иқрарун бил лисан ва тасдиқун бил жанан. Иман бул тил менен айтуу, ошо ла иляха иллаллах иман келмесин, ла иляха иллаллах Мухаммадур Расулу келмесин тил менен айтып, жүрөк менен тастыктоо. Жана пайгамбарыбызга шарият эмне келген болсо Аллах тарабынан, ошону иман тил менен айтып, жүрөк менен тастыктоо бул иман болуп саналат. Ошол имандын шартында кайтарылган болгон болсо сыйкырдын амалдары, иштери, анда бул капырчылык деп айткан. Эгер андай болбосо болбойт деп дагы баса белгилеп айткан. فلو فعل ما فيه هلاك الإنسان ومرضه أو تفريق بينه وبين امرأته فهو غير منكر لشيء من أشرط الإيمان لا يكفر. Эгерде ошо сыйкырчынын амалында адамдарды халак кылуу дегени, өлтүрүүдө, жок кылууда, аларга орулуу кылууда
жубайлардын ортосунда ажыратууну, ажырымды пайда кылууда, эгерде ошол сыйкырдын түрү да, ошол сыйкырды колдонууда ушундай иш аракеттер, сөздөр болобу же иш аракеттеринде иманга жалака тийбеген амал кылган болгон болсо, бул капыр деп айткан эмес. Бирок ушул иштерде капырчылыктын белгилери болгон болсо, имандан чыгаруучу нерселер болгон болсо, анда имандан чыгат. Бирок лакинаху якуну фасикон саиян фил ард бил ифсад. Кантсе дагы мындай иш менен алектенген киши албетте сөзсүз жер үстүндө фасык, бузуку болот деп биздин имамыбыз Абу Мансурул Матуриди баса белгилеп айткан. قال ابن العربي إن الله سبحانه وتعالى قد صرح في كتابه بأنه أي السحر كفر لأنه تعالى قال واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر. Ibn Arabi деген чоң алым радиаллаху анху айткан, Алла Таала Кур'анда баса белгилеп айткан, сыйкырчылык, сыйкыр менен алектенген киши бул капыр деп баса белгилеп айткан. Анткени Кур'анда алар жөнүндө ачык айкын айтылган. Бул аят Бакара сүрөсүнүн 102 аятында «Ваттаба'у ма татлу шаятину аля мульки Сулейман». Сулейман алейхиссалам доорунда алар адамдар, шайтандар болсо, ошол шайтандардын айткандарыны ээрчишти дейт. Шайтандардын айткандарын ээрчишти. Ома кафар Сулейман валакинна шаятин кафару. Бирок Сулейман алейхиссаламга дагы доо жабышкан эле. Сулейман алейхиссалам падышачылыгыны ошол сыйкыр менен башкарган деп доо келтиргенде ушул аят түшкөн. Сулейман алейхиссалам капыр болгон эмес, балким Аллах Тааланын өкүмү менен ошол адамзатты, жиндерди, бүткүл ааламды Сулейман алейхиссалам башкарган. Валакин шаятин кафару бихи ва битаалимихи. Алеми шайтандар болсо капыр болушту эрчүү менен. Ва Харут ва Марут якулани иннама нахну фитнатун фала такфур. Алеми Харут жана Марут деген периштени Алла Таала жер үстүнө жөнөткөндө, алар биз болгону сыноо үчүн түшүрүлгөнбүз. Капыр болбогула, Аллахка күнөөкөр болбогула деп алар баса белгилеп айтышкан. Урматтуу мусулман бир туугандар, сыйкыр бул өтө чоң күнөө болуп эстелет. Сыйкыр менен алектенген ким болбосун. Айрыкча мусулманбыз дейбиз, бирок мусулмандардын арасында сыйкыр менен алектенген же сыйкырчыга барган иманын тайкысынан, иманын алсыздыгынан ошол сыйкырчыга барып көптөгөн адамдар өз иманынан ажырап кетүүсүнө себепчи болгон ушул туура эмес иштерге барып, кантип кандай ошол иманынан ажыраганынан кабарсыз көптөгөн адамдар жүрөт. Мен мусулманмын деп айтат, бирок кылган ишинде, аткарган ишинде ыплас, туура эмес иштер кезигет. Мындай адамдарга Алла Тааладан биз болгону иман, инсаф, тоопук тилейбиз. Сыйкырдын түрү, урматтуу бир туугандар, аябай көп. Сиздер менен болсо ошол сихр тафрик деп айтылат. Ошол ажыраштыруу, жубайлар ортосунда ажыраштыруу, кала берсе ата баладан, ата кыздан, апа баладан, достордун ортосунда бөлөк салып, ажырым кылып, же болбосо сиз бизнесменсиз, ошол компаньон, партнерлордун ортосунда мамилени суутуу, бузуу дагы ошол тафрик сыйкырдын бөлүкчөлөрү болуп саналат. Ал эми тафрик
Ажыраштыруунун белгилери, сыйкырдын белгилери ушундай, урматтуу бир туугандар. Жубайлардын ортосунда күтүүсүз өзгөрүүлөр болот. Кандай десе, сезим жактан кара турган болсок, бири-бирин жакшы көргөн убагында, бирок бир убакыт келип, бири-бирин жаман көрүп калып, бири-биринен ошондой бир шек пайда болуп, жаман көрүп калып, үйүнөн чыга турган болсо, үйүндө ооруйт, бирок көчөгө чыккан болсо, же жумушка кеткен болсо, оорубай калат. Болбогон бир кичинекей нерсе үчүн уруш жаңжал үйдө көп болот. Аялдын көзүнө же күйөөсүнүн көзүнө, биринин көзүнө жагымсыз болуп көрүнөт. Шайтан сыйкырчы ушундай сыйкырлап коет, көзүнө кудум эле карышкырдын сүрөтүнө же болбосо маймыл, ушундай бир жагымсыз абалда сыйкырчы шайтандардын колдоосу менен ушундай жубайлардын ортосунда ушундай иштерди аткарышат. Бул кала берсе жубайлардын ортосунда эмес, жана жогоруда айткандай достордун ортосунда, бир туугандардын ортосунда, ата эне, бала ата, ошол бизнесмендер болсо ортосунда баягындай бүлүк салгандар аз эмес. Ал эмесе, урматтуу бир туугандар, ушундай дагы кошумчалап айтчу нерсе, талакка жасалган сыйкырдын дагы белгилери жөнүндө айта кетсек, жубайлар бири-бирин түшүнбөй калат. Болбогон нерсе үчүн ачуу келип, уруш жаңжал үйдө көп болот. Үйүндө башы ооруйт, себепсиз кысылат, күйөөсүнү чектен ашып жаман көрөт, же күйөөсү аялыны жаман көрүп калат. Ажырашуу жөнүндө көп ойлоп калышат, айыз убагында катуу ооруп калышат. Үйдөн чыгып кеткиси келет да. Үйдөн чыгып кетсе, оорубай калат. Кайра үйүнө кирген болсо, кадимкидей дискомфорт, баягындай ыңгайсыз абал үйүндө жаралат. Үйгө же жайыңызга, иш жайыңызга чачылган кара дубанын белгиси, угуңуздар, тизеден таманга чейин ысуусу. Бут кадимкидей тизеден таманга чейин ысып кетет. Денеге көк дактар себепсиз пайда болот. Буттун оорулашып, ооруп калат. Оорусу. Кара дуба жасалган жерге жакындаганда оорулашып, кыйналып, ушундай кускузу келип башы ооруп калат. Бирдемсе жерге тарткандай болот. Ооруган адам ошол дем салдырганда, ошол кудум эле ошондой буттарына жел толуп, шамал соккондой болуп сезилет. Бул ошол үйүңүзгө сыйкыр жасалган болсо, көбүнчө бул ошол баягы ажыраштыруу ниетинде дагы бул ишти аткарышат. Ошондой аткарган болушса, төмөнкү жогорку жанагы белгилер бар болот, урматтуу бир туугандар. Эми кантип ушул тафрик сыйкырыны, ажырашуу сыйкырды дарылайбыз? Дарылоо ыкмасы ушундай: алгач биз ошол дем салган бөлмөнү ар кандай сүрөттөрдөн, эгер үйдө адамдын сүрөтү, же айбандын сүрөтү, же оюнчуктар, ушундай хайванаттардын оюнчуктары боло турган болсо, аларды биз алып салабыз. Анткени биз үйгө шайтандарды кууп, аларды алуу менен үйүбүзгө ошол рахмат, ырайым периштелерини үйүбүзгө биз киргизишибиз керек. Үйдө жанагындай музыкалык аспаптар жок болуш керек. Ооруган кишини, оорукчанды жана үй бүлөсүнө ушундай түшүндүрүш керек. Бир гана Аллах Таалага тобокел кылгыла деп, ооруган адамга ушундай бир анын ниетини, ыкластыгын, жүрөгүңдү таза карма, оюңду таза карма деп ниетини
бир гана шифа Алладан деп, бирок окуган дем салуучу молдоке себеп экендигин баса белгилеп биз айтышыбыз керек. Жана диагностика ошол чыгаруу үчүн бир нече жолдор менен суроо дагы берсек болот ооруган кишиге. Эгерде жубайлар ортосунда ушундай келишпестиктер боло турган болсо, аларга дем салууда ушундай суроо айтабыз. Сен күйөөңдү же жубайыңды бир жагымсыз абалда көрүнөбү же көрүнбөйбү деп сурайбыз. Ортоңордо болбогон нерсе үчүн мамилеңер уруш жаңжал болобу же болбойбу деп сурайбыз. Кийинки суроо: үйүңдөн сырткары жүргөнүңдө өзүңдү жакшы сезип каласыңбы деп сурайбыз. Кийинки суроо: жаман түш көрөсүңөрбү же көрбөйсүңөрбү деп дагы сурайбыз. Эгерде ошол жогору айткан белгилер жубайларда болгон болсо, биз сөзсүз адистерге, ошо рукуячы молдокелерге алып барып дем салдырышыбыз керек. Дем салдырганда аял киши болсо, аял киши сөзсүз шариаттын негизинде кийинген болуш керек. Башына кадимкидей жоолук салынып, мындай кенен кийимдерди кийип, кенен көнүктөрдү кийген болуш керек. Ошондо иншалла Кудай кааласа таасир болот демде. Эгерде аял киши ооруган болсо, демге келген болсо, андай аялдар эгерде шариаттын негизинде кийинбеген болсо, башы ачык, мындай көйлөк эмес, балким шым кийип алып, ачык мындай кийип алган болсо, кийинген болсо, андай абалда дем салдырбаш керек. Анткени Курандын урматы бар, Куранга да урмат кылышыбыз керек. Аялдарга дем салганда дагы сөзсүз махрамы, байкеси, атасы же бир тууганы, күйөөсү ошол демде чогуу болуш керек. Жана жогоруда айткандай, сөзсүз тобокел Алла Таалага кылышыбыз керек. Алла Таалага кылбай калсак, балким ошол шифа берүүчү бир Алла жана оору берген да бир Алла. Ошондуктан Аллах Таалага тобокел кылган болсок, бизге Алла Таала сөзсүз шифа берет. Анткени Алла Таала Куранда айтат: "Астагфирулlah, ва ман ятаваккал алаллах фа хуа хасбу". Ким Алла Таалага тобокел кылган болсо, Аллах Таалага жалынып ошол иштеринде тобокел жалынып сураган болсо, фа хуа хасбу, Алла Таалам ал ошо тобокел кылган кишиге жетиштүү дейт да. Экинчи этап дарылануу этабы бул ошол ооруган кишинин башына колубузду коебуз дагы кулагына рукуя окуйбуз. А'удhu billahi minash shaytonir rajim min nafthihi wa nafthihi wa hamzihi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Фатиха сүрөсүн окуйбуз. Колубуз ошол ооруган кишинин башына койгон абалда. Алиф лам Бакара сүрөсүнүн алгачкы 5 аятын окуйбуз. Аятул Курси аятын окуйбуз жана Бакара сүрөсүнүн 102 аятыны Астагфирулlah ваттабау ма татлу шаятину аля мульки Сулейман аятыны 7 жолу, 11 жолу окуйбуз. Дагы кошумчалап башка дагы аяттарды окусак болот. Мисалы үчүн Астагфирулlah ва илахукум илаху вахид ла иляха иллаху ар-рахманур рахим деп ошол аяттарды мен башына окуп атам. Сиздер балким ошол Куранды жакшы билген болсоңуздар, ошолорду толук окусаңыздар дагы жакшы болот. Аятул Курси сүрөсүн окуйсуздар, андан кийин Бакара сүрөсүнүн акыркы 2 аятын окуйсуздар. Аминар расул ошол 2 аятын окуйсуздар. Дагы толтура аяттар бар. Алгачкы эң негизги ушул аяттарды окусаңыздар, иншалла Кудай кааласа, Аллахым буйруса ошол ооруган кишиге шифа бар. Анткени Алла Таала Куранда айтат: "Астагфирулlah ва наззилу минал Кур'ани ма хува шифаa'у рахматун лил му'минин".
Biz Құрандан адамдарға шифа жана ырайым үчүн Құранды түшүрдүк дейт. Бул кандай болбосун, адам руханий ору менен оруйбу же баягы денеси физический, ошо физикалдык ору менен оруйбу, андай адамдарды биз ошол Кур'ан менен дарыласак, Кур'анда шексиз не сөзсүз шифа бар, урматтуу бир туугандар. Кантип дарылайбыз десек, дагы бир эки жолдорун айта кетейин. Ошол тафрик, суутма, ажыраштыруу сыйкырынын дагы дарылоо жолу бар, урматтуу бир туугандар. Чакага 7 кашык жүзүмдүн аягы уксусун, сиркесин куябыз. Андан кийин 7 кашык обычный жөнөкөй туз салабыз, же болбосо деңиз тузун салабыз дагы, жогорку аятты окуйбуз. Estağfirullah. Felemma alqaw qala Musa ma ji'tum bihi as-sihr. Innallaha saybatulu. Innallaha la yuslihu amal al-mufsidin деп. Ушул аятты ma ji'tum bihi as-sihr. Ушул бөлүкчөсүнү 1000 жолу окуйбуз. Innallaha saybatulu дегенде, ошол жерге келгенде дагы бул бөлүкчөнү, аяттын бөлүкчөсүнү дагы 1000 жолу окуйбуз. Инналлаха ла юслиху амал ал-муфсидин деген аят, ошол кошумча аяттын кошумчасын дагы 1000 жолу окуйбуз. Окуп бүткөндөн кийин ошол сыйкырланган үйдүн дуалдарына, бурчтарына чачабыз. Дагы кошумча ушул аяттар окулганда сиз дагы башка экинчи дагы бир челек коюп койсоңуз, же чака коюп койсоңуз, же бир идишке суу коюп койсоңуз, аны дагы кошумча иче турган болсоңуз, буюрса шифа болот. Урматтуу Сокол Медиа каналынын көрүүчүлөрү, сиздер менен бүгүн сыйкырдын, ошол тафрик, суутма, ажыраштыруу сыйкырдын түрүн сөз кылдык. Биз менен бирге болуңуздар. Дагы да биз сыйкырдын дагы башка түрлөрүн дагы айтабыз. Бизге катталып, комментарий жазып, башкалар менен бөлүшкөндү унутпаңыздар. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух.